Assalamu alaikum, hurmatlı KRKJ kanalının katılımcıları, hurmatlı dostlar, mekendeshler. Bugün maşina bazarga geldik. Maşina tartqana köpçülüğünüzдөр ак Matiz surandыңыздар эле. Ак Matiz тартып коюн. Базарда турат. Ак светте. Бардыгы жууп тазаланган. Задневиктерге повторитель коюлган. 2009 08 объем $1700 eкен. Bu Koreyadagi bası. Таза кылып, жууп тазалап коюптар. Аркасынан көрүнүшү машина жабык экен. Көрсөтөйүн десем ичинен. Bunun примерно $350 растамашкасы, $1100 жол кирesi болот. $1600, $1700 болот. Бул айтылыш баасы базарда. Мындан дагы бир 100-200 түшүп берсе керек. Сүйлөшсө. Ушундай достор. Биз дагы башка машинаны тартып баштайлы анда. Башка машиналарды көрсөтүштү баштайын. Алдынан көрүнүшү. Бул Матиздин километрин айтпай калыпмын. 80 000 жүргөн Матиз экен. Бул ичинен көрүнүшү. Коробка автомат, электропакет, электрозеркало, кожаный салон экен. Арка жагынан көрүнбөй деле калды окшойт. К7 тартып койду аттыңар эле, мына К7. К7 белый жемчуг. LPG газ экен. 2011 жылкы 130 000 жүрүптүр, 3 объем экен. Баасы $7000 экен. Кореядагы баасы 3 объем. Шундай болгон К7 үлгүсүндө машиналар жабык экен, ачып көрсөтөйүн десем. Бул алыстан көрүнүшү мындай. Бул алдыдагы көрүп турган машина Hyundai Avante 2014 жылкы 110 000 жүргөн машина, 1.6 объем. Баасы $8000 экен. $8000 Кыргызстандан деле алса болот деп отуруп алып айтышыңар мүмкүн. Мен силерди алгыла деген жокмун. Базардагы баасы. Мындай серебристый цветте. Машина жабык экен, электропакет, автомат, кожаный салон бардыгы бар. Ушундай болгон Avante. Баасы кымбат. Ошого жараша машина, таза машина экен. Буякта К5 жанында. Бул дагы газ экен. 2012 100 000 жүргөн экен, 2 объем. Баасы $6000 экен бул. Серебристый цветте 100 000 жүргөн К5. Алыстан көрүнүшү. Алыстан көрүнүшү. Складывание зеркала, кожаный салон, электропакет, автомат. Бардыгы арка жагынан. Ушундай болгон К5 үлгүсүндөгү машина. Бул Avantанын жанында эле да бир Avanta турат, мындай мокро асфальт цветте. Бул Avantанын жылы 2016, 39 000 жүргөн, 1.6 объем. Баасы $12000 экен. Жылы 2016, 39 000 жүргөн Avanta экен. Машиналар бардыгы жабык. Ачып ичин көрсөтөйүн десем, тонировка ичинен көрүнбөйт. 2016, $12000 Avanta. 2016. Bunun жылы болсо 2014 экен. $8000. Примерно болжолдуу баалары да 1.6 объем, 110 000 жүргөн. Бул 39 000 жүрүптүр. Почти жаңы машина. Ушундай машиналар турат. Ачекеден балары барлар тартып көргөзөйүн. Santa Fe ак светте. 2015 100 000 жүргөн, 2.2 дизель. Баасы $16000 экен. Мындай болгон ак светте. Алдыңарда көрүп турган Kia Morning Picanto. Жылы 2009, 80 000 километр жүргөн, объемы 1, баасы $3000. Повторительдери бар экен. Машина жабык, ак светте. Ушундай таза машина. Кожаный салон, кызыл кожаный салон экен, автомат коробка. Бул машинанын растамашкасы где-то бир $400. Жол кирesi $1100 болот. Бул машина бир аз кымбатыраак экен.
Kımbatırak eкен. Arzanıraqtagı бар ушундай машиналардын. Урматтуу достор, кымбат болсо дагы мына машинаны бир көрсөтүп коюн тура көрдүм. Бул болсо Kia K5 дискалары мындай 20 235 35 R20 хромой 2013 жылкы экобъем газ 200 000 км жүргөн K5 экен. Басын жазба коюп тур. Ушундай эле машиналардын баалары где-то бир 8,5 миң 9 миң доллар турат. Панорамный крыша. Артындагы көрүнүшү. Каралай, сонун кылып жасаптыр. Кореяда көпчүлүгү мындай байкалбайт да спортивный машиналар моңгоралы жерге тийип турат. Lexus экен. Lexus 460 2007 жылкы жерде турат. Балондар менен баалары жок экен. Спортивныйлерде бүт спортивный машиналарды бир жерге мындай кылып коюп коюптур. Sportage алдында мындагы мындай түйүн кылып жасашыптыр да. Бул Hyundai 200. Бас жок машиналарды не тарттасын баш тортуп деп жазып чыгасыңар, ошон үчүн заранее айтып коеюн. Көпчүлүгү Кореяда спортивный машиналар көрүнбөйт деп сурап калышат да. Спортивный машина айдашабы негизи кызыгышабы түйүн кылганга депчи. Мындай кылып түйүн кылып айдагандар дагы бар. Бул алдыдагы машина Kia Mahav. Бул жаңы выпускасы. Түйүн кылып жасап турмун да. Мында бас канча болсо көрүп айтайын. Достор, бул алды жагынан көрүнүшү. Караңгы болуп бир аз көрүнбөй атса, дискалары аябай чоң экен. Дискасынын размери 22 275 40 22 экен. 2012 жылкы 4-6 объем. Баягы Land Cruiser'lerге салыштырмалуу ушундай көрүнөт да чоңдугу. 150 000 км жүрүп туруп, баасы болжол менен булар где-то бир 17 000 доллар турат. Жанында эле ушундай эле окшош машина турат. Болжол менен. Себеби дегенде точно баасы жазылып атыптыр. Ушундай машиналарды башка жактан көргөндө ушундай бааларды көрдүм мен. Булардын баасын жазбаптыр. Баягы BMW турат, BMW тартып бериш дегендерге тартып коюнчу. Баасы болсо 2015 жылкы экобъем 125 000 км жүрүптүр. Бүт комплектация экен. F10 дейт кузов. Достор, мында баасын жазбай коюптур. Бас жоктор тартпай эле коюн. Урматтуу достор, 2006 жылкы Porter Intercooler 2006 80 000 км жүрүптүр. Мындай болгон көк цвет экен. Бүт родной. Ичине даже мындай капталбаптыр да. Арка жагынан көрүнүшү 4800 доллар дейт. Bunun жанында 126 CRD 2011 жылкы 2,5 объем 141 000 км жүрүптүр, без спальный экен. Мунун баасы 4800 доллар экен. Без спальник. Алыстан көрүнүшү да болгон. Porter спальник жок. Бул болсо интеркулер. Жаңы аз биякта дубль кабина турат, шуну тартайын. Бул 123 2012 2,5 объем. Bunun баасы 5,5 миң. Hyundai Porter 123 2012 2,5 объем 150 000 км жүргөн экен. 5800 доллар дубль кабина. Ондай Ашпакултан экен, 4 эшиктүү дубль кабина. Арка жагынан көрүнүшү. Kia Bongo сурагандарга бул 1 тонна 400 дейт. 1 тонна 400. Алдыңкы балондору чоң. Porterдикинен аркаңкы балондору да бир аз чоңураак бутка. Кондиционер экен. 140 000 км жүрүптүр. 2007 экен жылы. Баасы 5400 доллар. Kia Bongo. Бул жакта Kia Carnival турат. Кергилер Carnival дейт, Carnival дейт. Ким кандай дейт билбейм. Kia Carnival. Жылы 2007. 230 000 км жүрүптүр. Баасы 3800 доллар экен. Ушунун 2008 жылкыларын
алсаңыздар, мынандай семенный жакшы машина, 2,5 дизель болот. Аркасына дагы 3 рад сиденье бар, мында көрүнүп атса керек. 3 рад сиденье бар, 10 адам отурат. Кээркисинде 9-10 адам отурат. Достор, күн аябай ысык. Базарды кыдырып, баалары менен турган, сиздер суранган машиналарды тартып көргөзүштүн аракетин кылдым. Дагы да болсо кимдердин суранган машинасын тарта албай калсам, кечирим сурайм. Буюрса дагы тартып көргөзөбүз, достор. Андыктан биздин каналдан алыстабастан биздин видеолорду такай үзбөстөн көрүп туруңуздар. Баарыңыздарга Кореядан ысык салам, достор. Анан диванда отуруп алып эле андай тартсын, мындай тартсын, андай сүйлөдүң, мындай сүйлөдүң дегендерге не дейдилем, аман болгула. Бирөөгө акыл үйрөтүштү эле жакшы билесиңер. Өзүңөр кылбайсыңар, кылган адамды көрө албайсыңар деп эле айтам аларга. Орусча сүйлөбөй үчүн же кыргызча сүйлөбөй үчүн дейт. Кааласам корейче сүйлөйм, кааласам өзбекче, кааласам орусча сүйлөйм, англисче сүйлөйм. Мамы сүйлөгөн туурасында эми өзүм билейин эми, туугандар. Анан эми отуруп алып акыл үйрөткөндөргө не дейбиз? Тынч болгула дейбиз, аман болгула дейбиз. Ассаламу алейкум.